Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы сантехника шаймандары менен таанышуу, ошондой эле коопсуздукту сактоо. Бул темабызда бүгүн шаймандардын баарын айтып берем, коопсуздуктардын баарын айтып берем. Мен кол алдымда турган бул көз айнек бул адамдын көзүн сакташ үчүн ар кандай нерселерден, бул жерден темир устачылык кылганда ошол жерден ар кандай нерселер чачырашы мүмкүн. Сантехник ушундай эле электроинструмент деп коет. Бул жерде атайын үтүктөр менен ар кандай шаймандар менен иштейт. Ошон үчүн бул жерде өтө коопсуздукту сакташ керек. Бул сантехника бизде азыркы заманда абдан өнүккөн. Бул дүйнө жүзү боюнча бизде Кыргызстанда да абдан өнүктү. Күндөн күнгө шаймандар, жаңы шаймандар келип атат. Бул сантехниканын тарыхын айта келсем, бул биздин заманга чейин эле бул өтө байыркы заманда эле чыккан бул сантехника. Бул биринчи Рим шаарында чыккан экен. Ал убакта темир түтүкчөлөр жок, пластик турбалар түтүкчөлөр жок. Бул камыштан, бамбуктан, ошондой нерселерден колдонуп келишкен. Бул жерде шаймандар менен айта кетейин, бул жерде шаймандар биздин заманбапка өтө байланыштуу, жакшы шаймандар чыга баштады күндөн күнгө. Бул жерде сиздер көрүп турган шаймандар бул газовый ключ ар кандай размерлери бар. Мынакей мен колума карап көргөзөм. Бул ар кандай суу түтүкчөлөрүн бураганга, бурамаларды бурап чечкенге атайын колдонулат. Андан эле ушул жердеги эле кычкач деп коет. Бул дагы өтө сантехника өтө керектүү шайман бул. Ар кандай размерлер менен бураганга, чечкенге колдонулат. Мынакей бул жерде көрүп турасыздар. Мына бул жерде. Андан эле шаймандардын жанында бул жерде атайын салынып турат кутучада. Ошо кутуча мынакей менин алдымда турат бул жерде. Бул жерде темир кайчысы бар мынакей. Бул жерде атайын иштейт мынакей. Бул суу түтүкчөлөрүн кезгенге колдонулат. Андан эле суу түтүкчөлөрүн бириктирүүчү атайын шаймандар бул жерде. Бул ачып жабылат. Бул жерде ар кандай размерлери бар. Бул коюлуп бекилет бул жерден. Мынакей көрүп турасыздар. 15-чи турба, 20-чы турба, ар кандай турбаларды бул бекитүү колдонулат. Бул жерде атайын ушулар менен бекитип, муну менен турбаны кеңейтет. Андан эле мен кол алдымда турган шайма менен ушуну бекитип, буну эки түтүкчөгө бириктирүүчү шайман бул. Бул жерде иштеп бүткөндөн кийин атайын мындай щоткалары бар, мындай. Муну менен тазалап, турбаны да тазалап, түтүкчөнү да тазаласа болот бул жерде мындай. Шаймандар тазаланганга атайын колдонулат. Андан эле шайман бул жерде дагы айта кетчү нерсе, бул суу түтүкчөсүнөн темир түтүкчө менен пластик түтүкчөсүн бириктирген жерлерине бул атайын мундай шайман колдонулат. Бул шаймандын кызматы, аткара турган кызматы эмне? Бул темир түтүкчөгө атайын сай салат. Сай салгандан кийин буну пластик турбаны түтүкчөнү улап кетсе болот. Атайын ушундай шайман бул жерде. Бул жерде сантехникте өзүндө шаймандардын баардык шаймандары болуш керек. Ар кандай размери болот. Мындай чоң ключтары, кичинекей ключтары турат бул жерде мынакей. Ар кандай шаймандар болуш керек. Азыр эле мен айтып кеткен мына кайчынын мынакей кайчы бул атайын түтүкчөлөрдү кесчү. Бул өзү менен алып жүрчү шаймандардын мынакей ушулар. Азыркы заманга байланыштуу жаңы шаймандар чыгып атат. Күндөн күнгө жаңы шаймандар. Азыр ошо шаймандар жөнүндө тааныштырып айта кетем. Бул жерде шаймандар, бул жерде сантехниканын бул турбаларды бириктирген жерлеринде текшериш үчүн атайын колдонулат. Бул жерде атайын мондай бекитилип, бул жерге суу куюлат.
бул жерде суу кулган менен моордун жардам менен басым пайда болот. Ошо басым менен пайда болгондо бул жерде атайын манометр бар. Ошол жерде көргөзүп турат канча басымга чейин чыдайт бул. Могу басым 9 атмосфера или 7 атмосферага чейин чыдагыдай болуш керек. Ошону азыркы ошо шайман бул суу түтүкчөлөрүн текшергич. Андан кийин эле шайманыбыз тиги жерде чоң турат. Ошондой эле бул жерде ар кандай размерлери бар. Ошону турбаларды бириктирип чаптаганга атайын колдонот. Мына бул жерде атайын размерлери бар. Мындай кийилет, турбанын ичине сайлат, кеңейтилет да ошо турбаларды бириктирүүчү шаймандар. Турбаны кошоордун алдында атайын бул жерде шайман турат мынакей. Бул турбанын түтүкчөнүн ичин тазалайт, бул сыртын тазалайт атайын. Турбаны кийип алып бул жерде тазалагыч. Яғни сыртын, ичин сыртын тазалайт. Бул шаймандар бизге жаңы келди. АБР банктын жардамы менен окуучу балдар окусундар. Андан кийинки эле шайманыбыз могу жерде азыркы замандын талабына жооп берелик шайман деп эсептейбиз. Анткени бул жерде турбаны түтүкчөнүн ичинде эмне бар, бүт баарын камеранын жардамы менен бул жерде баарын көргөзүп берет. Азыр мен бул жерден бул ичине салып көргөзөйүн. Тиги жерде экранда эмнелер бар, баарын көргөзүп берет. Түтүкчөнүн ичинде эмне бар, кайсы эмнелер ушундай шайман азыр биздин заманга талап берүүчү шайман. Андан кийинки эле бул жерде шайманыбыз бул канализация деп коет, түтүкчөлөрдүн ичин тазалагыч үчүн. Ата бул жерде электрондугу буга чейин биз кол менен бурап тазалап келгенбиз. Бул азыркы замандагы электр. Азыр мен иштетип көрөм. Бул жерде иштетип атканда бекем кармаш керек бул жерин. Бул жерде бирөө алдыга, артка. Бул трос деп коет артында. Атайын зым бул жана суу түтүкчөлөрүн тазалаганга бул басканда зым чыгат да түтүкчөнүн тазалайт. Узун басканда кайта артка жыйналат. Мен азыр ошону көргөзүп берем. Бул жерде бекем кармаш керек мынакей. Бул жыйналып атат азыр түтүкчө. Муну алдыга чыгарганда турбаны бир 15 метрге чейин тазалайт. Бул шайман менен иштегенде өтө кылдаттык менен токтой элек деп кое калбаш керек. Качан гана токтоп бүткөндөн кийин гана койсо болот. İşte бүткөндөн кийин тазалап светтен өчүрүп коюш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Бүгүнкү сабагыбызда темасы боюнча сантехниканын шаймандары менен таанышуу болчу. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.